Элибиз Кудай буйруса мени президент кылып шайлай турган болсо, кыска мөөнөттө кантип мамлекетти күчтүү кылабыз, кантип экономикабызды көтөрөбүз, кантип элдин жашоо турмушун оңдойбуз, буга биздин илимибиз дагы, тажрыйбабыз дагы жетиштүү. Прежде всего мы должны установить прозрачность судебной системы. Мы должны вернуться к судебной практике, к судебному прецеденту. Мы не должны допускать, чтобы по одному, да, по похожим уголовным делам выносятся абсолютно разные решения. Кудай буйруса, элибиз мени президент кылып шайлай турган болсо, кошмо мамлекеттер менен кыска мөөнөттө сүйлөшүп, чек аранын маселе боюнча чекит коюш керек. Өзгөчө шарт түзүп бериш керек чек арада жайгашкан калктарга. Салык боюнча жеңилдик бериш керек. Ошол чек ара жака инвесторлор барыш керек да, жаңы жумуш орундар түзүлүш керек. Толуш керек чек араны. Экономикабызды көтөрөбүз десек, ички өндүрүштү, ички өнөр жайды колдошубуз керек. Элестетип көрүлө, Кумтөр фабрика курбай туруп, руда боюнча Канадага алып кете турган болсо эмне болот эле? Ошол 3000 жумуш орун болот беле?